жеке иштеген жакшыбы же команда менен иштеген жакшыбы? Билиңиздер, сиздер YouTube'га келгенде экөөсү менен тең иштесеңиздер болот. Башкача айтканда, сизде команда болуп түптөлүп келишиңиз шарт эмес, же болбосо бардыгын өзүңүз жалгыз кылышыңыз дагы шарт эмес. Мисалы, кээ бир адамда өзүнүн каражаты болот жана ал команда чогултуп дароо күчтүү нерседен баштагысы келет. Андайга дагы мүмкүнчүлүк бар. А бирок кээ бир адамдын мисалы бардыгында эле мындай мүмкүнчүлүк боло бербейт. Команда чогултпастан алгач мен өзүмдү сынап көрөйүн дейт, туурабы? Караңыздар, экөөсү тең мүмкүн дедим, бирок жаңы новичок болуп баштап аткан адамдар үчүн сөзсүз түрдө жалгыз баштаганы жакшы болот. Сөзсүз түрдө. Мындайча айтканда, команданын кереги жок. Сиз командага айлык төлөйсүз. Алардын бардыгын контролдошуңуз керек. Сизде өзүңүздө навык, мындайча айтканда өнөр тажрыйбаңыз болгонго чейин сиз же кандай тапшырма беришти, кандай кылып башкарышты азырынча билбейсиз. Ошол себептен ал теманы мындай кылып коюп турасыз дагы, өзүңүзгө керектүү билимдерди алыңыз. Өзүңүзгө убактыңызды арнап, тажрыйбаңызды топтой бериңиз. Анан буюрса бара-бара ошол YouTube'дан иштеп аткан жеке кирешеңиз өскөн соң, анан командага дагы айлык төлөп көбөйтүп баштайсыз. Бирок мен экөөсүнүн тең плюстарын, минустарын айтып өтөм. Албетте, сиз жеке иштеп атканда бул минусу эмне? Бардыгын өзүңүз кылышыңыз керек болот. Мындайча айтканда, роликти жасаш, роликти жүктөш, бүт бардыгы сиздин мойнуңузда. Эгерде сиз партнер болуп эки адам менен чогуу иштесеңиз, анын минусу сиз 100% кирешени өзүңүзгө албайсыз. Мындайча айтканда, сиз дагы ал дагы өзүнүн ишин кылып атат, 50-50 кылып иштеп атасыздар, өнөктөш болуп, партнер болуп. Анан ал адам өзүнөн 0,5%, сиз өзүңүзгө 0,5% алып атасыз. Эгерде команда болуп иштей турган болсоңуз, андай учурда бардыгын өзүңүз камсыздашыңыз керек. Алар сизде калыш үчүн жакшы айлык менен камсыздап турушуңуз керек. Бирок ал деңгээлге чыгыш үчүн башынан нөлдөн эле кылып кеткен болбойт. Ошол себептен өзүңүзгө тажрыйбаңызды топтоңуз, өзүңүз кылып баштаңыз, убактыңызды арнаңыз. Бир эле канал ачпаңыз. Бир эмес, эки эмес, керек болсо 3-түү, 4-түү дагы каналды кылып койсоңуз жакшы, эгерде убактыңыз ошого жетсе. Албетте, баштапкыда көнүшүп алыш үчүн бир канал менен баштасаңыз дұрыс болот, анан акырындап 2 канал, 3 канал кылып улап кете бересиз. Анткени бир каналыңызды кирешеге чыгарып алган соң, YouTube'да атайын конечный заставка деген бөлүм бар. Бир каналыңызды экинчи каналыңыздан жарнамалап просмотр кыла аласыз. 2 каналды иштетип атасыз жана экөөсүнө тең жакшы киреше көрүп баштадыңыз. Алгач ал сизди өзүңүздү бакканга жетип атты, анан жакшы плюс болгон нерсеси команда менен иштөөдө, же болбосо өзүңүздүн ордуңузду алмаштырууда мына ошол нерсе болот. Биз YouTube'га жүзүбүздү көрсөтүп чыкпайбыз. Биз YouTube'га сүйлөп чыкпайбыз. Мындайча айтканда, эгерде биз YouTube каналыбызга роликти салсак, озвучка кылышка зарылдык болбойт, жана өзүбүз тартылып отурбайбыз. Телефондун камерасы менен ылайыктуу бир нишалар бар. Мисалы, Slime ASMR деген нишада сиз колуңуз гана тартылат, жана ошол ичиндеги бир звуктарды кылышыңыз керек болот. Айталык, Slime'ды билесиз, колу менен мыткенде мыжыгып бир звуктар чыгат. Жана ошону жакшы көрүп көргөн адамдар дагы бар. Эми ошонун мисалын алып караганда, сиздин жүзүңүз тартылбай эле, колуңуз гана тартылып атат. Эгерде колумдагы көрүнбөсүн десеңиз, кээ бир адамдар атайын перчатка дагы кийип алышат. Кыскасы вариант бар. Анан ал жакка озвучканын кылыштын кереги жок, сүйлөштүн кереги жок. Бардыгын колуңуз менен кылдыңыз, ошонун ичиндеги звугун адамдар көрдү, жана просмотр болуп атат. Ошонун артынан сиз дагы кирешеңизди көрө бересиз. Мына ушундай. Буга чейин сиз өзүңүз кылып келаткан элеңиз. Эми мындан аркасында башка бир адам сиздин ордуңузга кыла турган болсо, адамдар, көрүүчүлөр, сиздин катталуучуларыңыз карап туруп, бул бөлөк кол экен, мен буну көрбөйм дебейт. Анткени сиздин жүзүңүздү көргөн эмес, сизди тааныбайт, ошол себептен ордуңузду алмаштырып коюу жеңил дагы болот. Мындайча айтканда, эгерде сиз бирөөдөн даяр болгон каналды сатып алам десеңиз, өзүңүз улап кете аласыз. Эгерде өзүңүздүкүн дагы сатып, андан киреше көрөйүн десеңиз, дароо андай дагы кылсаңыз болот. Бирок эгерде андан дагы акылдуураак кылып, жакшыраак вариантын десеңиз, бул башка бир адамды өзүңүздүн ордуңузга алып келип, ага айлык төлөп, жана андан түшкөн кирешеден буга акысын бере бересиз. Артканы сизге. Эми мына бул уже сиз үчүн пассивный доход. Сиз уже YouTube'га убактыңызды арнабай элеңиз, YouTube'га роликти жүктөбөй элеңиз, бардыгын атайын дайындалган менеджер кылып атат. Сиз андан пайызын кирешеңизди көрүп атасыз. Анткени ошол нерсе сиздики болгондугу үчүн. Мындайча айтканда, сиз атайын бир магазин ачып коюп, ошол жерге бир адамды коюп койгондой эле, сатуучуну коюп койгондой эле. Эми команда боюнча сизге керек болгон командадагы адамдар бул сценарист, сизге видеого идея ойлоп таап бере турган, кандай багытта видеолор кетет. Ошондой эле видеоңузду жасап бере турган, аны монтаждай турган, эгерде озвучка кошуш керек болсо, ага озвучка кошо турган,
аны YouTube'га жүктөй турган өзүнчө менеджер. Кыскасы, YouTube'да ошондой кызмат кылган адамдардын бардыгы бар. Мен дагы өзүм YouTube менен иштегениме 5 жылдан жүзү болуп атат. Жана баштапкыда өзүм жалгыз кылып баштагам. Азыркы учурда менин командамда 40тан ашуун адам иштейт жана ошонун бардыгы жакшы айлык алат. Кыскасы, сиз дагы ошол нерсеге келишиңиз үчүн алгач мен айткан сунушту эске алыңыз. Өзүңүзгө тажрыйба топтоңуз, жалгыз кылып баштаңыз жана убактыңыз келгенде сиз дагы бара-бара масштабка чыгасыз.